Бул өзү китеп, узун китеп. Бардыгыбыз тең пайгамбарыбыздын сүйүүнүн 4 белгиси бар. Ошо 4 белгисинин биринчиси эле пайгамбардын өмүр баянын ар бирибиз окуп, башка бирөөлөргө алып айтып, анан жашообузга алып келүү. Пайгамбардын өмүр баянын таанымайынча, пайгамбардын өмүр баянын окумайынча пайгамбарды сүйө албайт экенбиз. Анткени сүйүүнүн талабы ушул. Ким бирөөнү жакшы көрсө, аны бардыгын тааныйт. Каяктан экендигин, канча бир тууган экендигин, канча жашта, каякта окуйт, кандай хоббиси бар, бардыгын сурайт экен. Шундай эле сыяктуу урматтуу тууган, бардыгыбыз тең сүйүктүү пайгамбарыбыздын өмүр баян китебин окуйлу бардыгыбыз тең. Bir жылда bir жол болобу, 2 жол болобу, бирок бардыгыбыз тең пайгамбарыбыздын өмүр баянын окуп чыгуу бул пайгамбардын сүйүүнүн белгиси. Биринчиси. Экинчиси пайгамбарга көп салам салават айтуу. Пайгамбарга көп салават айтайлы. Хадистерде көп келет салаваттын пайдасы. Bir жолу салават айткан адамга Аллах 10 күнөөсүн кечирет, 10 даража көтөрүлөт, 10 сооп жазылат. 10 жол айтсаңыз 100, 100 жол айтсаңыз 1000 болот экен туугандар. 1000 жолу салават айткандарга пайгамбарыбыз айтат, кыямат күнү бир сапта чого бейишке кирип кетебиз дейт. Үчүнчүсү пайгамбарга сүннөттөрүнү аткаруу экен. Пайгамбар сүннөтү деген эмне? Пайгамбарыбыз көрсөтүп кетти. Кандай тамак жеш керек, кандай суун ич керек, кандай мамиле кылыш керек, аялың менен, бала чакаң менен, кошуна менен кандай мамиле кылыш керек пайгамбар үйрөтүп кеткен. Ушул сүннөттөрдү аткаруу пайгамбардын сүйүүнүн белгиси. Төртүнчүсү Кудайым буйруса бардыгыбыз ниет кылайлы. Бара электер ажыга, умрага ниет кылайлы. Умрага, ажыга барганда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын жаткан жери Мадина Мунавварага барып, пайгамбарыбыздын мүрзөсүнүн астына келип, "Ассаламу алейка я Расулаллах, эй Аллахтын элчиси, сизге салам болсун" деп пайгамбарга өзүңүз салам айтып барыңыз. Мына пайгамбардын сүйүүнүн 4-белгиси ушул туугандар.